Ош шаарындагы Ахматбек Сүйүнбаев атындагы Борбордук стадионду оңдоп түзөө иштери башталды. Учурда тендерден уткан компания жеринде курулуш монтаждоо иштерин жүргүзүп жатат. Маалыматка ылайык мындагы 12500 көрүүчүгө ылайыкташкан отургучтардын баары толугу менен алмаштырылат. Бул үчүн Кытайдан буйрутма берилгени айтылды. Кытай Республикасына заказ берип койгонбуз. Аны 7 нускада кала башчысына алып келип көрсөтүп, кала башчысы жана мындай капитал курулуштун башчысы Шумкаров айке өздөрү эң жакшысын тандап алып атышат. Дух слойный болот, ичи талчынасы калың болот, мындай күнгө күйбөй турган, Кудайым буйрса ушу жакшы кызмат кылат деген ниеттебиз. Стадион Союз мезгилинде курулуп, дээрлик 20 жылдан бери толугу менен ремонттон өткөн эмес. Отургучтарынын 70% жараксыз абалга келип, алмаштырууга муктаж болуп турган. Стадиондун алдыңкы фасадный часыны киребериш центральный ходдору дагы толугу менен ремонттон өткөрүлөт. Биз өзүбүз стадион өзүбүздүн эсебибизден, бюджетибиздин эсебибизден тендерге берип, азыр жеңүүчүлөр аныкталды. Азыр стадиондун аркы киребериш келбети, фасадный часты, ичи, металлический конструкциялардын бардыгы толугу менен ремонттору аткарабыз өзүбүз. Ал эми ички отургучтарды алмаштыруу иштери бул биздин Ош шаарынын мэриясынын капиталдык курулуш башкармалыгынын тендер аркылуу кетип атат. Коомчулук тарабынан стадионду жарыктандыруу, чуркоо, тилкесин резина менен каптап берүү жана үстүн тегеретип жабуу маселесин көтөрүшүүдө. Деген менен быйылкы жылы бул иштер аткарылбайт. Бюджеттин тартыштыгынан кийинки жылга калтырылганы, бирок долбоору даярдалып жатканы маалым болду. Кийинки жылда мына өзүңүздөр биз турган беговой дорожканы дагы мягкий покрытие менен жасайбыз. Буюрса кийинки жылдан азыркы мезгилде параллельно эле мына ушул стадиондун жабыл элек тараптарына, чыгыш тарабы, эки каптал тарабын жабуу боюнча проект иштеп жатабыз. Буюрса ал проект быйыл бүтүп калса, кийинки жылдан ушул стадиондун чатырын жабуу боюнча дагы сунуш беребиз. Борбордук стадиондун жалпы аянты 3,5 гектар дээлейт. Мында график менен күн алыс футболдук оюндар, андан сырткары маданий иш-чаралар өткөзүлөт. Мекеменин жетекчилиги ар бир чоң концерттен кийин бул жайдан 2 тоннага чейин таштандылар чыгарыларын билдирип, көрүүчүлөрдүн маданияттуулугуна көңүл буруу негизги маселе экенин белгиледи. Отурганда ушул скамейкаларда мындай жөн отурбай, эми жаш бала экен, балдар келет, тепкилеп теге болганда мындай сындырган фактылар болот. Ушуну бир эл дагы бир түшүнүү менен кабыл алып, бизди дагы сыйлап, бул эми коомдук, бул эми жалпы элдик стадион, бул эми биздики жалпы элдик стадион. Эл дагы бир мындай кош көңүл болбой, бизди түшүнүү менен кабыл алып, киргенде бир мындай маданияттуу отуруп, жакшы бир мындай көрүп кетсе жакшы болот эле. Бул эл дагы бир өзү ойлонуп, жакшы бир мамиле кылып берсе деген бир суранычыбыз бар. Асия Сыдыкова, Шахрух Иминжанов, Регион телеканалы, Ош шаары.